Ош-Бишкек жолунда 25 тонна газ ташып бараткан унаа кулап каттам токтотулду. Ош-Бишкек унаа жолунун 410 чакырымында Бишкектен Ош багытын көздөй бара жаткан газ ташуучу унаа кулап кырсык болгон. Аймакта жол каттамы убактылуу токтотулду. Бул тууралуу облустук жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн ага инспектору Айбек Сатыбалдиев билдирди. Анын айтымында, Ош багытын көздөй келе жаткан унаа болжол менен 25 тонна газ болгон. Облустук жол кыймылынын коопсуздук бөлүмүнүн кызматкерлери окуя орун алган жерде иш алып барышууда. Биздин кызматкерлер ОКМди чакырышты, бирок алардын краны оор жүк ташуучу унааны тартып чыга албайт экен. Ошондуктан Кара Көлдөн ГЭСтин автокраны чакыртылды. Коопсуздук үчүн 410 чакырымында орун алган кырсыкка жакын жерде жол убактылуу жабылды. Анткени унаа жолду жаап калган деп билдирди ага инспектор. Россияда кыргызстандык 2 мигрант каза болуп, биринин сөөгү мекенине жеткирилди. Россиянын аймагында эмгектенип жүргөн кыргызстандык 2 адам каза болду. Бул тууралуу Москвадагы кыргыз диаспорасынын төрагасынын орун басары Улан Кошматов билдирди. Анын айтымында, Москва шаарына каза болгон Баткен облусунун тургуну денеси Москва-Ош каттамындагы учак жүк 200 менен Кыргызстанга жеткирилди. 27 жаштагы жигит уктаган бойдон ойгонгон эмес. Ошондой эле Россиянын Тула облусунда Чүй облусунун 1969-жылы туулган тургуну каза болуп, сөөгү Москва шаарына алынып келинди. Бүгүн 22-июнда сөөгү Москва-Бишкек каттамы боюнча жөнөтүлөрү күтүлүүдө. Болжолдуу маалыматтар боюнча анын боору ооруп жүргөн. Маалымат булагы Турмуш KG сайты.